Салам алейкум, туғандар. Стресс, депрессия эмнеден келип чыгат деген суроо берилди эле, жооп беребиз. Биз карап көрөлү, биринчи кандай оорулар келип атат. Мынакей карасаңыздар, шишик, язва, артрит, полиартрит, остеохондроз, многул толтура оорулар, хроника, бүгүн дарылай албай турган оорулар. Ошол эле киста, язваларды дарылай албайт. Муну психосоматика деп атап, башка бир түрүн көрөр оорулар, бул калтырап кетет, титиреп кетет, бирде давлениясы көтөрүлүп кетет, бирде үшүп кетет, алсыз болуп кетет, кыжалат болуп кетет, жүрөгүн тартса бардыгы жакшы, жүрөк кысылып берет, бук боло берет, ыйлагысы келип кетет. Мына бул түрү оорулардын көрүнбөйт, невроз деп атап койду. Мындайча айтканда вегетососудистая дистония деп атат. Көрүнбөгөн ооруларды дарылай албай атат, көрүнүп турган ооруларды дагы андан бешбетер дарыламай, мунун баарын психосоматика, вегетососудистая дистония деп койду. Бир эле адамда ушул оорулардын букети бар экен бүгүн аныкталып атат. Эми бул эмнеден келип чыгып атат дегенде, врачтардын өзүнүн таблицасы. Бул медицина таблица. Бул эмнеден келип чыкты? Стресс, депрессиядан деп чыгып атат. Псих деген сөз, рух деген сөз, сом, психосоматика оорулар деген, сом деген дене, сенин денең органы, псих, рух деген сөздөн, сенин денеңин органы рухка байланышкан деген сөздөн келип чыгып атат. Бул термин медицинаныкы. Эми стресс, депрессия алып келет экен ушул ооруларга. Стресс, язва деген диагноз коюшуп атат бүгүн медицинада. Эми стресс, депрессия эмнеден келип чыкты дегенге көңүл бурсаңар, мынакей. Бул таарынычтан, бирөө таарынып калды, бирөө чоочуп кетти, бирөө авария болду, көрө албастык, урушуп кетти, ачууланып кетти, бирөө кызматтан түштү, ажырашып кетти. Стресс, депрессиянын бул себептери толтура болуп, мунун бардыгы психоэмоционалдык жактан келип чыккан нерселер биздин мына ушул стресс, депрессия жана ооруларга алып келип атканын ушул далил. Эми ушул стресс, депрессияны алып келген психоэмоционалдык нерсе бул көрүнбөйт, кармалбайт, каерде жайгашканы да билинбейт бүгүн медицинада. Мына ушундай көрүнбөгөн ооруларды, рухка тиешелүү ооруларды жанагындай психотроп, нейролептик, успокоительный, снотворный деген дарылар менен дарылоодо ушундай жерде жаңылыштык чыгып атат. А бизде болсо интегративдик биздин клиникада рух менен денени чогуу карап, мынакей рухка байланышкан оорулар дем салуу менен, хижама кылуу менен, шафтага эс алып олтуруу менен, психологиялык жардам берүү менен мынакей өзгөчө дем салып Куран окуганда эң сонун абалда калтыраганы, титирегени, кыжалат болгону, агрессиясы уктабай калганы жакшы абалга келип калып, керек болсо бул жерде түрдөгөн түркүн оорулардан кутулганы бизде далил болуп атат. Мына андыктан бизде дагы да айтып кеткенин, өзгөчөлүгү эмне? Бир эле ооруну карай берип ошону баса калбай, бардык адамды толук карап, холистикалык ыкма менен, интегративдик жол менен дарылап, рух менен жана денени гармониясын чогуу карап атабыз. Мына себеби ушуда. Ассаламу алейкум.